Туғандар, ассаламу алейкум. Тынсыңарбы, барсыңарбы, иштер жакшыбы? Бүгін 19 август болып қалды. Мен şu Батырауыма келіп қалдым. Şu мен дағы Құда қаласа кейін şu атқананы чырайлы қылып салып, бір қош-қош аттарды байлағым келеді да. Анан шындай ат менен иш кылып жүрген адамдар менен бекерчилик малда келіп сүйлөшөм. Батырауыма окшогон şu жашоодон опыту бар, аттан опыту бар, канча жолу аттан күйгөн, канча жолу пайда көргөн ушундай адамдар менен. Батырауы, тағы ұшырашып қойды, қандайсыз? Алейкум. Жақсы жүресіз бе, орбайсыз қой? Жақсы, Құдаға шүкір. Бұл қандай олы дат бұл? Кішіне ат базар қимылдап қалды мұрдағыдан. Ат базардың қысқасы айтқанда, бар жылқы малды. Жақсы пұл болып қалды. Семізде өтіп бұл Қырғыздың баяғы той дегені бар, аш дегені бар екен. Шыларды беріп, азыр біз семіз жылқылар өтелі жақсы пұл болып отады. Ашқа сойла тұрғандардың? 100-ün üstüne olup odat koş, jakşı tamay semizler. Bol bugan ortalar hep 80-70 bol odat. Soğumlar kımbat bol odat. Жылқының бас Kırgız жылқысы. Bu bazarda Özbekistan'a taş odat tuğanlar, Kazak tuğanlar taş odat Talas'tan gelip. Şu çekedenle tiz odat ko, жаңы jipterge bayla öyle. Yemi bizni de şu men bilgen denemiz Allah otoblas, oş oblasız. Kırgız elimden şu bir içine menet kılıp şimdi ayak acarayı, bir ayak acarayı da atkanız emmesi жылқылар pul oldu. Bir yılları misali öz mal taşıtlarım 5 yıl kaparsam 5 yıldan bir öce ökötüdüler. Qarı ötpe qara gelişiyor. Ova. Hem Құдаға şükür şunçalık bu yıl elinin şu neme rızkısından bana жылқысы көп bolsa da şu jarışıp kişini geregini jarap atar jakşı. Ova. Diqandarga bola bersin ha. Diqandarga bolsun, elge bolsun şunday. Elde bolsa bizde bulat. Oşonday. Muna hazır jakşı болгондо jakşı Кудайым бергенде jakşı эле берип атат. Bu Батырау, şunday суроону бериптир да, бирөө мага чалып айттыр. Комментарийлерди окудум эле эсимден дагы чыгып калды эми. Кечиресиңер эми комментарий жазгандарга. Неме бирөө мага чалып сурачу, Батыраудан сурачу. Чоң ат алып, баягы кымбат акчага сатыш алып, чоң риск болуп турат да эми. О 5-6 миң долларга бир ат алып, анан кийин аны дагы көп убакыт кармап 20-30 миң долларга сатам деш, ал кыйын болуп турат. Кыйын. Ал эми болобу, ал ат чыгабы андан, чыкпайбы? Анан өспүрүмдөрдү айтат Батырау. Şu өспүрүмдөр жакшы вариант болуп турат экен да эми. Туура. Bir кулунду, паланчаканын уругуну, атын уругунан bir кулун алса 150 миңге, şu тегерекке да. Кулун, жакшы кулун өзү 150 миң, 200 миң болуп атат туугандар. Ал кулундар базарга чыкпайт. Анан ошо кулунду дейт, кантип алса, кантип ошондон пайда көрсөк дейт, şu пулубуз айланып турса, ат менен болуп жүрсөк дейт. Эми Şu жөнүндө bir оюңузду айтыңызчы. Бул да туура сөз. Эми ата теги жок, бийлер бар, кулундары аз енесли бар, бийик, ата теги жок. Ошол эле кул базарда ошол кул 40 миң болсо, жакшы аттын уругу болуп, танбай ата энесин билип, ошол аттын уругун билген адамдар алар 150 кемден кем бербейт атат. Кыбырак эле кулун. Топпа туура. Куда ушундай эле кулун, бирок ошол аттын баласы. Деп эми азыр Өзбекстан, Казакстан аяктап биякта сүрүштүрүп, паланчанын абайдын көк аты. Паланча ат, түкүчө ат деп ошол аттардын аркасынан кубалап келип, угуп жүрөм, жазгам алып, мына бең токто ичинде эркек кулун болсо, ичиндеги кулунга пул төлөйм дегенде бул сөздөр чыгып атат. Даже деме? Жакшы аттын уругун ушул болуп атат. Базарда ар түрдүү азот тайлар кирип атат. Маны үмүт менен багып, жанагындай шопурга кийип багып сатам деген менен базарда сал баягы ата тегине барбай калат да. Ошондой. Же баягындай жалтаңдаган, же ишенчегирээк ушундай болуп атасы да болбойт. Эми ата тагын татат экен. Элгетен ушу бет уйт. Биеге карата бул капшын элдер эми кылдап туруп алып уругун алып атат да ошону. Ошону алып пул акча болуп атат. 150 миң сом. Мына чолоктөрөктө мына Турдукул ажырын балдары аким-ака өтүп кетти. Ушунун балдары мына жакшы биелерди кылдап койгон экен. Ушуларды кулундарды 100дөн кем саткан жок. Жаман кулумду 100га сатат дең? Жалаң айтканда 100 миңге алып кетет. Жана ушундай ат кылам ниет кылгандар алып атат да. Ролеге ошо демеси. Эми ошондой ата тегин сурап, мен бизге ошону сурап, пала жерде палажан аты бар десе, сүрүштүрүп, ошого айтып тактап беришке колдон келет. Эми жалган айтпастан турасын айтып, бул бени билебиз, бул паланчага койгон, бул паланчатка койгон деп туруп, алып беришке туура келип калат ошондой. Ошондой дең. Ошол бир вариант эми ошол, ошондон үмүт кылып кармаса болот. Үмүт кылып, паланчанын бала аттын баласы деп өзү эми ичинен сүйүнүп, менде мынандай бар деп, эки ягын нарактан бирөө паланчанын аттын баласы бар экен, сатасыңбы, биякта сатасың десе курсант болуп турат да. Анан ата теги жок деп Домский базарында кулундар болсо, аты теги билбесе көп эле урун өрүшпөйт азыр адамдар, ушуну болуп калды. Ошондой дең.
Жөнөкөйлө келип калганды дең, тарыгы ата тегин тайыны жокту. Анан нонда болот экен. Гамашты кантип туралайбыз бир сурачы дейт. Гамаш ат кыйнады го мени дейт. Эми гамаш аттарды эми жашынан үйрөтүп койсо керек. Гамаш анда жаңыдан үйрөткөндө ошо гамаштатпай, жаңы үйрөткөндө мен айтып калчу элем аксакалдар. Басып бир айтып бирөө менен учурашпа деп тыкка токтоп ошол жерден атты шечелик ошондон болот. Анан гамаш үйрөнгөндө жаш балдар баягы оң жака сол жака бурбай, ордунан чу десе кыймылдаса назат тартып чу дебей. Ошол маалда катты чапкылап, алдыга төлкө алдыга көрсөтүп айдаш керек да. Анан жаш өтүп калып, 2-3 жаш гамаш деген болсо, аны кайра оңдош өтө кыйын. Ал акылына кирип калды. Анан кунан пышты асыга дер жаш нерсе болсо, мен эми өзүм башыман өткөн айтайм, кыргызча кылган нерсем, ушундай бир гамаш кунан алып келдим. Гамаштап алып сарайга кире берди. Анан кой токтоп туруп баягы молда окуганда өзү кыргызча кылайын дедим. Балама мингизип деберем, отуруп шыпылдап шуукпай сиракка чапкылам ыргыйт. Дагы 1-2 гамаштады. Шибеген учуна кечиде шиш кылып алып туруп анан сарай көзөп кеткенде ушу сорго 1-2 сайдым. Баягынан ылдамдап анан чуук менен чабам. 3 күн 4 күндөн кийин сарай жана чуу дегенде жана окушканда ошо үйрөдү, жаш дерс үйрөдү. Анан чоң ат алып сабамакта башка кылсак кайра андан бешпеде да кошулат. Кайра сарай ичинде назаттап кирип кетет. Кайра десеңиз. Жаш нерсени үйрөтүп алып мен башыман кылган нерселерди билем да. Мен дагы бир ушундай окуя уктум Батырова. Бир чоң ат гамаштайт экен. Аны бир адамга бериптир. Оңдоп берем деген адамга. Ал адам ушу коркутуп, ушинтип үйрөтүп койду экен Алла. Анан баягы адам так десе гамаштабай калат экен үнүн укканда. Эманды коркуп койгон. Берки адамга алиги аттын эгеси өзү алса, кайра гамаштайт экен. Жаныбар. Бу атты пышты болду, Батырова? Пышты болду, Кобра. Пышты болду. Палван ары бери бастырып койчу, каяка кетти бул? Палван минип бир жака жөнөтүп тур го муну. Жаныбар. Бери бастырып кой болду. Баштарын алып жүрүшүндө башкасында сөз жок экен да муну. Батырова буну улактан келип көрөт, клиенттери келди дедиңиз келише албадыңарбы? Эми ар жактан эле келип атат, ушу келип 300га такалып эле токтоп туруп калып атат. 300га келиппи? Анан мен өзүм гарантия койгонум, эми ишенгенчи коюп атам. Кичине өзүм путум ооруса да салып көрдүм, тизгин менен барып атат. Бери бастырып койгон кичине, кетип калбай тур. Тизгин менен барып атат. Анан көрүп турасыз. Биринчи улагаш эле келе ушу мына Кошон Палвандын, Шанкете Кошон Палвандын акасы биз жака келип калган экен. Ушу мемон кашырлар дегенден ака пыштыгын берип турду да, ушу кишиге биринчи пачын кылып жалын улагашты. Эми көз тийбесин, эми мактап өзүнкүн мактагандай болбойн. Ошол жерден элдер рахмат, чоң ат качкандай деп жакалап алды деп бөлүнүп чыкты. Ушундай ата теги күчтүү да жаныбар да. Анан эми пул кичине неме болуп калса сатамын, сатамда озбой чыккан. Анан гарантиясын эми койсом болот. Өзүм ишенип турам. Мындай жөнөкөй гарантия койгондон Батыр ака ушинтип айтып, коюп акчасын алышты кереги жок мага. Турама турасы жакшы. Ысык жан болот. Ооба. Эгер макул боло турган болсо, эртең менен жакында тояш башталса, чоңураак жыйын болсо, келсе пайпагын байлап берем. Азыр мен суутпай, бастырып, күндө суутуп, бакпай эле токтотпой минип атам. Жемин берем, чөбүн берем, алманы берем, дарус берем ушу. Минип турасыңар, нары бери бастырып. Минип турам. Даяр кайсы малдар келген болсо, чап көрсө, Батыр ака рахмат дей турган болуп, пулдыраз болуп берген болсо жакшы мага. 300 миңге мага бир агам Россиядан чалып айтты алма, ушул атты 300 миңге сүйлөшүп алып бербейсиңби дедиле ака, дедим мен эми аралашпай кое берейин. 1.60 бекен. Мына башка бир болгондо бир айтат эле 1.70ге мынча жетпейт деп. Мындай бир кой берчи Палван. Немеси камчысы жогору кой берлеби? Жаныбар. Яман скоростной экен го бул. Жаныбар, бери кой берчи. Шарт буруп койчу, тормуз деп. Жаныбар, кагып койчубосун? Бу баягы нокаттын күчтүү аттарынан болот экен да бу чоңойсо. Озун какканда ордунан так секирип, Палвандын белин жула турган болот экен да. Озун бери карап бир кагып туруп бир кой берчи жаныбарды. Бу бастырып турат экен. Семиз эмес экен. Шуулдайт го жаныбар, Кой берчи. Көздү илмегенче жок болот экен да бу. Болду. Поворот кылып койчу, кана. Мен биягыма өтүп поворот кылып койчу, бияктан күн чыгып турат. Бир ордунда бир оңго солго бир гидравликасы кандай экен? Жаныбар, бияка бычта. Күчтүү болду туугандар. Бу бирөөнүн колуна түштө жалын кыскартат дагы, куйругун оңдойт дагы, кунандап коет.
Erте çıkarıp koydu деп koydu. 300 қалып берші, шуны бірдеке қылып дейді. Айттым, 300-ге клиент сұрап тұрады екен дедім. Азудан ешнәрсе жоқ. Азудан ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Күшті менен. Азудан ештеңе жоқ. Күшті тіші менен жанар. Өткенен етіме тарттық 1.65 шықты. 1.60 леп қойшы. 1.61. 1.60. 1.60 десе кілі. Ат жанар. Болды дейм, секін бастыр бір жаққа кетіп қалған екен болған. Неме? Ушуменен bir 350 топ тұрасыз ба? Точкасы. Еме о, баяғын аспанда тұрған Франциядан кем барды бөле, шу 350 болса берем деп тұрам. Ошондой, мен таныш билиш адамдар осы көргөн болса, жауап барып сизге шерем, шаап көрөм. Анан жакпасы кандай болса, аягында сүйлөшөбүз. Мен карате берем буга. Сизге менен барат. Көзүңүздүн алдына салып көрсүң. Не дегенде ушу аксап алсам, бул илгерки батыраак илгеркидеги салып койчу дегенен bir karılap öttüm, baldı deşip içinden balışı saldım. Жақшы, barışı жақшы. Keçe жақында bir жерден бирөө кунан алды 360 миңге. Жаныбар чырайлуу кунан экен эми. Кунан да. Кунан чоң экен да. Анан эми ушундайларды мен көп эле угуп атам да акыркы малдары. Баланчаканын аты 20 миллионго бербей атат, күнчө 28 миллионго бербей атат. Аяктан бияктан эми угам сүрөттөрүн көрөм ошо аттын, анча-мынча улактарда көргөн экен малаттарды. Ошондой бир кыбырайганда аттарды эле чоң пулга сатылат экен анча-мынча. Куржаттар. Жүрөгү таза болсо, жаксаттуулугу болсо. Ооба. Эми кээ бирде илгер чаян тор деген болгон эми. Чаян тор деп кичинекей ат болгон дейт. Ар кандай жыйында ушу каккады ортого жетип алып турчу экен. Ансыганда бул анча-мынча кичине аттан эми көчтүп ат болгон болсо, кайтпаган болсо бара берсе, кимдин аты болгон чаян тору? Чаян торду ушу мына биздин ушу илгери ушул жерде бу жерде Когас совхозда эмне деген бир болгон ушу совхозда чыккан экен да. Ушу Катыранкыдан ушу бир аксакалдын, Согушбек деген аксакалдын аты болгон экен Чаян тору деп. Илгери укчу элек да, Чаян тору деп. Алмандан кийин анан таран деп чыккан, анан Карамартка барып, Карамарттан базарга өтүп ошо менен Таран деген аттын уругун бер издечи деп мага бирөө кайрылды эле. Таран деген атты көп угабыз. Мен өзүм аксакалдардын ушума караганда бизде ушу Когас совхозда чоң совхоз болуп турган малда ушул жерде Россиядан келген бир жылкыларды чагын эме аралаштырып баягындай келгенде бул малда ушул жерде ошол аттан пайда болуп совхозда чыгарат экен да бул. Таранда өтө чоң ат болгон дейт. Андан эле ушу Арзыбай деген аксакал, Мамедал деген Өзбек Казакстанга аттаган киши бар аксакал. Ошолордун колунан чыгып, менен ушул жактан Алла Карамартка сатып Мурза Палванга. Ошондон Мурза Палванда ушунун уругу бар да, буну 5-6 жыл мурун ушу Таран уругу деп жүрүшкөн. Тораттар. Батыро, мына биздин Карабайра, биздин ат бародаса. Эми ушу сиз ушу жаштыгыңызда уккан маалымат боюнча илгери орустар келген, орустар жерде баягы чоңдук союздун малында, ушулар чоңдук кылып турган малда конь заводдор болгон, а? Болгон. Бизде болгон өзгөндө болгон да. Өзгөндө. Эми бизде баягы мен атам жылкы болгон үчүн жаш эле билет элем. Россиядан мынанча байтал келди, Аллакага беребиз деп анан узун данчак сарыгашка байталар келген. Тор байталар келди, өтө эле чоң 170-180 байталар келген. Алар биздин жерге погодага жакпады. Көбү мындай неме боорлордун учуру бердик. Анан тууган кулундарды эле маанилүү болбоду булардан. Мен өзүм практически өзүм көргөм да буну. Атам өзү баккан. Бош болгон деңелер, а? Бош, бийик чоң болгон. Агараганда биздин өз Карабайыр жылкылар ушулар. Ушулардын кулуна карасаң энеси менен тең болуп калат биздин бейлер, Карабайырдын бейдин кулундары. Россиядан келген бейлердин кулундарын көрсөң өзү чоң, кичине кулунтуп сүтүнүн жагы менен жок болот экен. Кулундары өзүн-өзү багып элеп мындай жүдөмүш болот экен. Зәзил бул чоң болгон көрбөдүм. Биздин климатка неме кылып атпадылар, а? Келбейт экен. Кышында сыян багы от жемден сал кыйналып, жакшы багында жеп биздин немеге чыдабайт экен булар. Жүдөптүр да анда келип. Эми азыр Россиядан келди да мындан 5-6 жыл мурун базарлардан алып мына Россияга Польша келди, ушундан коюп алып атам дейт. Аларды дарагы жок болуп кетти. Айланып келди, бак Карабайырлар чыгып атат дагы. Илгери бак паланча аттын баласы экен. Түтүкүч аттын баласы, ушулар чыгып атат да. Ооба, баары бир дең, бул биздин өзү Карабайыр биздин ошо илгерки баягы жет атабыздын биринчи аталарыбыздын чапкан аттын балдарыбы бул? Эми ушу Карабайыр илгертер ушул өрөдө месте өскөн жылкылар экен. Андан булем 7-8 жыл мурун Тажикстандан алып келди, ирбеген жылкыларды алып келди, КамАЗ алып келди, эми алып таркап кетти. Ал аркасынан
Polşa tarqap ketdi, Rossiya жылқысы tarqap ketdi. Endi men o'ylab qoldim hozir Charaq Qarabay ham qolmadi, bale mit sarlash bo'lib qoldi chaqında. Shunday bo'lib ketdi. Ova. Men bilemde men şoför bo'lgan uchun Atalsadan uçaktan kelgende üren qilab istep Tojikistonning armaq bellerini olib kelyapti, sıltaygan. Hem ana ham berib qo'shib yurdi, aralashib ketdi. Andan ağa bir at qo'yiladi, qaytgandan bir Rossiya qo'yilib сөйтіп o'tadi. Ana bak qıldap atın urug'un bakmadan esepleri var bu örenderde baya. Alardan qo'shib qo'yib bellerden qıldap, atı ham qıldap, şunun qulundan satib o'tadi, 100 ming 120 ming satib o'tadi. Ova. Ошондой болгон дең. Ошо өзү Карабайыр илгерки ата бабабыздан калып келген аттын уруктары булар, Ошондой болгон да, туугандар. Эми ошолордун ичинен деле ушу сал ушу биздин аттын уруктары көбүрөөк болгон аттар жарап жүргөн мал экен да. Эми азыр кичинекей атка көп неме кылбай калды. Азыр эми күчтүүлөр байлардын бардыгы эле ушу 1.65-тин үстү, 1.70, 1.70-тин үстүндөгү аттарга аракет кылып калышты. Айылда жакшы ат бар деп сурасаң, сурайт, алып бара шундай десең, сразу эле аттын неме сурабай эле бийиги тартып жака канча чыгат. Боюн айтат. Боюн сурайт. Эми чака-чакада кыйын аттар бар. Ошол адатта мен Мәдиран көп алды мынау Жаныш балбанга саттым. Bir suratım var эле. Өшөрөк өткөндө бултур алып кетти. Алам чак эле, эми чак болсо да каерде болсун, жыйыны жетип батырын атып отурган чак болмау бар, бияка чыкпайт экен. 1.60га жетпейт, 1.55, 1.58 ушундай эле. Ооба. Жакшаттары кирет да чыгат болчу, бары мактайт, мактаган менен кичинен ишке, илгерт айтат го. Кичинен мени мактап чоңду мен дейт. Ошондой. Азыр ушундай заманга жараша только бийген карап калды. Только бийген карап калды. Бийген чоң кылат. Карай. Ошондой. Баягы топтун ичинде жүргөндө дагы путуңа калтак жебей, кой бийикке турасың да. Бийикке турасың да. Тизең ылды жагы калтак жеп калган эс алып, атыңды эс алып турат, өзүңдү эс алып турасың. Атың кичинекей болгон болсо, ичинде дум чугуп, кыйындан алла жүрбөсө чак диши чак экен баары бир. Нар түртүлүп, бери түртүлүп, тең түртүндө болуп. Неме Патро? Сиз эми күчтүү содагер адамсыз, ушу содада мында сүйлөңчү. Мына атты азыр ата теги бар кулунду алган жакшы деп турасыз. Сен тайыны жок эле базардан бирөөнү алып келип алгандан көрө деп. Анан мисалы үчүн ушу тайыны бар кулундардан терип ат кылып саткан дагы бар баягы атайын өздөрү бир бейден, күчтүү бейден кыздарын чыгарып, айгырларды жакшыларын коюп, ушинтип кулун саткандар бар, ошол адамдар, Эми бул адамдар күчтүү адамдар. Ошентип күчтүү кулун алып, күчтүү чоң акчага кулун сатып аткан адамдар. Анан ушу ат боюнча бизнестердин кайсы түрү ушу жаңы баштагандарга жакшы дейсиз, сиздин оюңузда? Эми жаңы баштаган эми биздин мына примерно айылда көрөбүз, илгери жакшы атты сатпайт эле. Өзү бир казан көчтөп сактап жүрөт эле. Эми азыр бар эле бизнеске айланып кетти. Только палачанын атты баласы бар десе, ушу күчтүү коммерсант балдар алып коюп атат, сатып атат, $35 миң, $40 миң сатып атат. Ооба. Ишти баары ошондой болуп атат да. Анан эмнеден bir yıl şahap balası, ek balası şahap dursa dağı bu pul degen zaman eken atın kızıksını karabay turup şu baylağı satıyor, uşularını tarbiyelep çoğunlukla satmadı da. Misal üçün Talançaka atın $15 ming sattır deydi da. Al narkı bay alagan болады да, аны ошо жылы жолакка чабат, наркы жыл чабат, сәтиле $35 миң, $40 миң сатып берет ал. Сатат, кургун билгенден кийин Таlançа деп эле мына Абайдын атын, көк атынын баласы жана көк кайсалайды мен сатып болду. Ооба. Эстей албайт мен ошону. Эми ошол деле мынабу биздин ушул Акангелден спецдан иштеген үкабыз бар. Ошол алды, ошол сатты да, ошол бийик болгон. Андан кийин үкасын алып, алдаганда ошол сатты. Ооба. Жакшы аттым малдарды. Эми анын ошонун акчасы адамдар аны ала албайбыз да. Ошондой дең, байлар аз дең. Ал дейбиз, болбойт. Анан кулуна бир алсак, алып калсак, кышты болгондо биз деле пулга кызып мадеп сатып бердик. Заманына жараша болуп атпайбы? Ошондой. Пулуна баягы $15 миң дегенде соңго чага болсо 1,5 миллион болот экен. Батыр. Ооба да. 1,5 миллион көзүбүздөн мынтип тегеренип өтүп, анан нар ойлонуп, башты тырмап, анан бар барака кылып, анан атты көрөбүз, анан YouTube'да жүргөн болот. Таланча байдын аты мына 30 миңге бербей жүрөт деген. Бирок ушул ойлойм да мен. Мисалы ушул Абайдын көк атынан чыккан кулдар бар эле чыгып атат да. Эми ушул өрөндө бизде Катырагы Кененбеканын баласында бар. Дагы биринде бар, эми жазы менен бар элдер бар, ушерге 15ден бирде бар очередь болуп, кое ушунан кулун алабыз деп атышат. Анан мен шу эки жака жүрөт, мына Куртбек Аксакалдын торгашкасы эми өрөндө бул газеттерге чыгып, эң алдыңкы алдында ат жок бул өрөндө азыр дистрибьютор билгенде. Ошондо барсам ачыда турган экен,
Бирок сакал айтып калды, ушул Торатты баласы деди, экөө атасынан чоң экен. Өкөтең чоң экен, өкөтең жарабады, ушунун ат чыкпады деп ушул бир гап кылып атышты да. Эмесе ушундан таркан болсо, бу Тораттын таркан атса мына жака базардан жака жанап кетиш керек эле. Ушунда бирок сакал гап кылып атты. Ат жакшатыр, ушул аттан эч ат түшпөдү. Эки кул түштү, ушул экөөдөн жаңасы бири биште деп байлап турган экен. Укуш чоң экен. Ушулар hem жарабады деп кийин гап кылышты. Ушундай аттын ушундай түрү да болот экен да. Бирок Торат менен көргөнүм Болотбек аканын Торатын ачыда турган экен, этек жактан жогору көздөп атып, Болотбек ака кичине бир маракка калып калган дегенде ылдыйдан жогору туруп каккан ушул атты көргөм, маркасы бошоп кетип. Акырдан эч кимге көтөртпөй, Болотбек сакалга коюп берле деп жерге көтөрүп салып берип, анан кошо күздөп эки торпак берген. Анан акчага кишини чыгып демелген. Эч ким көтөрүп койгон, эми алатка бул өрөндө Кыргызстан башында жок. Укуш элек Казакстандан мынандай машина алып келиптир, үстүнө мынанча акча берип бериптир, мынандай кылыптыр деп сөзүн укуш элек да. Ооба. Эки жактан. Өткөндө сүйлөшүп келдим мен. Интервью алып келдим болот абаган. 1 миллион деп коюп качырайын дедим эле дейт бир казак тууганымы дейт. Клиенттер келип калды дейт, убакта дейт. Ат сатылабы дедиле дейт. Ойлонуп туруп 1 миллион десем кетип калса керек деп ушинтип качырып коеюн деп айтсамбы деп туруп сатылбайт деп койдум эле дейт. Анан кийин баягы казак тууганды жетелеп келген адамдар айттыр. Şu milyon deseng milyon kalat ele bunun как раз milyon götürüp geldiler sağa деп. Жакшы айтпаган экем дейт. Айтсам алып кетип калмак экен. Болотбекке сатпай жакшы, көп кадырга сатпады деп кыйын киши болчу киши. Бу киши менен көп булактарды карап турат эле. Карып туруп болду. Карып, азыр сакал коюп алып, муну мойлоо менен жутуруп алып Болотбекке деп аттын кабактары андай чоң ат жок азыр. Кыйнап болчу. Кыйнап болгон дейм. Мен сыртынан карап турат эле, салат эле аяка, бияка жиреп. Баягы эмне качан көтөртпөйүнчө бир сонун жоктомойнчо киши чыкпайт эле да. Бербейт эле бирөөгө дең? Бербейт болчу. Калдырбайт эле. Жамышы мойлонуп какай турат да киши. Келишкен киши болгон экен, өзү дагы. Кыйын киши болчу. Келишкен атты минген, келишкен киши болгон экен ушу жаштыгында. Баягы макалды эмне дейт эле? Бирдеке болбос, айыбы жок ат болбос деп эмне дейт эле? Ушуну берем, эстелбейм. Ушу макалды унутуп жүрөм да мен. Ошондой болот экен да, караң. Бар жогу келишкен аттын уругу начар болгон экен, а? Ушуну мен укпадым, ушу кийин. Ошо аттан урук, ошо уругунан тарап алыптыр. Ушунун балдары эле кишини чаап көрүштү, жарабай айтат. Мындан кул түшпөдү деп гапкалаптан аксакалдар көп сөзүн уктум. Болот абам айтты, бири жарады эле деди, бир кулун жарады эле дейт. Аны бирдеке кылып өлтүрүп алды дейт. Анан баягы аттын аты чыкпай өлүп калды бечара аттагы. Эми бир кам дүнөө эми. Бар жогу зор болуп турган менен баары бирдекеси кам болуп турат эми. Ушу уругу начар болуп калган экен да бул аттын. Ушу өзүнөн алиги потомстводан жакшы калтыра албайт экен да, алат баары жогу келишкен, өтө көркү ат болгон экен. Сүрөттөрүн көрдүм мен. Бөлөк. Мен ушу топту көзүм азырам элестеп турат. Бозулар мындай бар экен да, оозун ачып турган экен. Болотбек жогору көздөп бир жайып коюң дедим. Жогору куактан аркалар багы велосипед сууну чачып жүргөндөй. Аркасы сыпсыда калып чачып жүрдү да. Жол ачып кетти дең? Жол ачып кетти. Ошондо там бердим мен. Ошондо мен карашып кочоп болгон жактан пуштум бар эле. Маңдайымда кеткен экен, мен бурула калып качтым бияка. Чатага деген алар. Аркан соорулар, сөөгү, келлеси өзү бир ат экен да мына өзү. Как баш. Кулагы жука, чоң кулактан экен, кулагы жукараак экен, кабактуу. Şu azbular elesip duran iki yargılın oğuzdan açkan oğuz açılıp durur ekan azbular. Karış kırazı deň? Karış kırazıdan ekan. Şunu gördük. Batrava, emi ben şunu öyle otam da özünçe bir oylanımçı. Mında Özbekistan'a at satıp otabız, Kazakistan'da at satıp otabız. Falanca at satkan adam şu adam bolup dep aytıp kalışat. Bu bizde at kalabı depçi keyin oylapçı şu. Keyin bir vakt kelip bir yüzdedagi bir gileygen atlar kalabı eken bu. Bizde o urugun barın kaltırıp otabız. Emi çinçine alıp satalık bolmay görüp turam. Ayıldık, her ayılda 5'ten 6'dan kommersant bolup kaldı. Ova. Al kommersantlarga ötü tamay Kırgızstan aldın katı olup turgan bolsa, pul payda bergen bolsa, satırып otabız. Barıp жакшы нерсени сатырып атабыз. Өзбекстанга өтө көп килип кетти. Мен былтыркы эсебинен караганда айлапан кыдырып келип бирден тааныш келип, кыдырып жакшы аттарды алып кетип калып атат. Берип атат. Бир жылда ушинтип бергенбиз, азыр кайра да бере баштадык да. Бирок уругун алып калдыбыз го, бирок пулга кызыгып көбүн сатырып атабыз. Ошондой да. Базарда жакшы нерсени бардык Өзбекстанга кирип атат азыр. Ооба. Мисалы биз баш болуп эле мына айылга келип базардан келип чоң кулан булабы, кабак баш жагып турат. Кичине байлап багайын десин, анан үстүнө пайда берип турса пулун көзүнө көрүнөт экен да, сатып атабыз. Ооба. Пулга учуп тең. Илгери
баягы атты сатпай бакка ошо Полотовага окшоп атты сатпай мингендер көп болгон экен, болгон. Ошо канча миллионду канча чоң акчаны берип турса дагы, ушу сен эконом кылып жашасаң, ушу сенин жашооңо жете турган акчаны берсе дагы сатпай кармагандар көп болгон экен да. Ооба, мисалы мен ошол өрөдөн палвада эң сал капаш ажа менен бир тууган экен болгон. Ооба. Жай, күз, кыш саратан жеминдери ертип диңкистек фугат болот эле. Торат болот эле, ошол жерде үзбөй жай кышы саратан жемин жедип сатпайт да койчу, килет келсем сатпайт эле. Бербейт, канча бул берсе. Жай кышын өзү суку азыр багат эле. Биз антип кармай албадык. Азыр баласынын аттары бар, ушинтип Жакшыбек калбан азыр кичине багып ушу акамдын жолун тартып кичине минип атат. Бизден экиден өспүрүм жакшы өспүрүмдөр кармап атат. Ушунда Казакстандан келишкен экен 650 бирөө 700 бирөө дегенден сатпады. Ошо малдар эң, Ооба, жакында муну баасы көрсөк бар, Торат Елдош Шалкан Торатты. Ооба. Ошо Казакстандан келишти жакында. Бербеди, 680 кылышты бербеди. Ошондой дең. Ошондой көп болгон экен да илгери. Илгери сатпайт эле аттарды. Ооба, ат сатат эле. Ат баягы адамдын абыры деп, атын саткан улакчы улакка барбайт деп ушинтип ушундай. Туура эле сөз. Аны бааз намыстанбайбыз, пулу жакшы сатып жүрүп атат да бар. Ооба. Шарт башка атты минип бара берет. берет. Эми кыргыздыгын кылып, эми жакшы атын урун көбү кармап багып минип атат. Эми чеки чыга берет экен, бирок эми тазалары кетип калып атат да. Айрыкча айылдан келип алып кеткендер көп болуп атат да. Наркөстө беркөстөн келип эле палажат ат жакшы ат барган деп эле бир эки өзбектештип келип эле каратып эле мынча белемдер өткөзүп берип атат. Өзбекстанда байлар көп экен да. Көп экен. Аякта эл өзү көп да, бизге салыштырмалуу. Анан көп элдин ичинде бай дагы көп болот бизге салыштырмалуу. Булар эми жакшына сыны башы жакшыга карабастан ташат тартып алып коюп атат да, көздөн чыккан болуп кетип атат. Ооба, айтканына дең, айтканда баалаштырып анчага мынчага деп туруп ооба. Ошондой эми аякта дагы коммерсанттар көп. Аякта дагы ушу аттын аркасынан тиричилик кылган адам, рызкысын табып жеп жүргөн адамдар толтура. Майлы эми. Кудайым берип атат экен, ишин кылып жүрөт. Ооба. Берерден кыспасын Кудайым, майлы. Каерде болсо дагы. Биздин кыргыз элибизде да жылкы көбөйдү азыр. Ооба. Өзү деги жылкы менен иш кылып, жылкыны бизнес кылып, ушинтип аткан жаштар дагы көп чыгып атат. Бул жакшыбы батыр? Эми жакшы, бул ар ким аттын өзүнүкү болуп атат. Мисалы беп урган, бей болгондор бейледе өзүнчө кармайт. Мына кээ бирлер бар, жаллан, кунан бышты байталдарды багып саткандар бар. Эми мунун биздин жылкы бизнеси жакшы. Деги өзү дең. Ооба, анан бул кулунду берем сезону менен эми жазгы туут малда сүтүн ичебиз, бей кылабыз, кулун алабыз, өрөн алабыз дегендер алып кайра ушул сентябрга келген малдарда сүттө болуп калып атат. Ошол малдар арзанчылык. Эми азыр 115 миң сом, 110 миң сомго саткан беле базар 75 миң 80 миң болуп калды. Ошол кулунду белер өтө иштеди азыр. Анан сен бизи кызынын той ашы башталып ошого. Ооба, кулунна эмдирип тең, сабап кулунна эмдирип бейнин өзүн немесин кетирип коет экен. Эми азыр ошондо бизнестин балдар бар эмне, кулунду белерди 7400дөн 7500дөн алып келди. Эми 74-75ден алып келди да. Эми кулундары кысыр эмди энеси менен болуп калган чоң. Энелери 2 асы 3 асы өтө чоң бей эмес, орто бейлер экен. Эми ошолорду азыр эми кулун отдельно багып сатамын, энесин отдельно багып сатамын деп бөлүп. Ооба. Баккан болсо ошол семиз болсо ошол бейлерди 85-90дон сатса, кулундардын ашыгы менен буягын дагы сатып алат. Пайдасын көрөт эми кылыш керек да, пайдасын. Ошону ушу бага билиш керек, жедириш керек. Иши менет кылса жакшы да. Менет кылса, рисковать кылса, бул акчага сатып алыш керек туугандар. Анан саны көп деп эле 100 жылкы кылып алып эле акырынатып бирин өлтүрүп, бирин жатырактатып кете салдым, билемиз жок. Пониден пайда чыкпайт дең. Чыкпайт. Кыбырайгандан. Батырова бер аттардын бир характери боюнча бир сүйлөп бериңиз. Аттын мүнөзү болот, баары эле билет. Ушу кандай болуп бөлүнөт, бир кыйтыр аттар боюнча, башка аттар боюнча сиз билген бир мүнөздөрдү бир айтып бериңизчи. Эми аттардын мүнөзү, ат негизи илгери аксакалдар айткан экен, атты багып асыра мингенде неден бир катуу макамыраак болуп мин деген сөз болот экен да. Аттын баарлары өтө кыл деме болот. Мисалы 3 адам келип минип, 2 жөнөкөй адам келтирип, жакшы күчтүү улак чапкан адам болуп, атка макам адам болсо мингенде ат өзү билет. Шарт. Кандай адам ат минет. Анан биз кыргыздар келебиз дагы анан жылкы да. Келип кичине шипаңда минтип койгон болсо, шарт кача калган болсоң, болду жылкы сразу мойнуңа минет. Шарт алдынан кара кийин келгенде артынан алдынан тебе турган болот. Берип корккон адам келген унчукпай туруп берет. Өзүбүз кылабыз да, коркок. Жылкы бул тамырчы, жаш баладай болот да бу. Өтө жылкыды бар. Анан эми ата тегинде бак какол болот. Бул мынандай качтырбайт, жоксо бул жошун адам карматпайт деген бул андайлар болот. Аби казак айткан жакшы ат
Alыстан адам келетканда bir qarab qo'yadi. Janna kelganda дағы адамды мына qarab, qanday адам kelganini bilib, bu gevrat burilib qarab qo'yadi. Gevratda shapib turaveradi. Bu vaqtlarda xarakter ko'p bo'ladi. Shu bir qazoq aytmoqchi. Bastırıp onu alıştan bastırıp kelayotganda attın kellasının arkasından mingen adam başı görünmüş gerek degan sözler qiladi. Mo'yni uzun bo'lsin, yaxshi bo'lsin deganda da. Bu atlarda xarakter ko'p. At to'g'ri amaliy qilib olsang, har turli qilib amaliy ko'rsatadi. Atlarda xarakteri ham bo'ladi. O'shanday. Gevur atategi jo'sh bo'lsa, buni otasi shunday janjamlar jo'shilar shunday deydi. Gevur otasi qaqolasa, xuddi otasinday bo'ldi. Bu da shunday qaqol bo'lib turadi, qo'shqirib turadi, tashlab turadi deb shunday aytib qo'yadi. Maldan ham bo'ladi. Баягы tizginge putunu salganda bilet deydi. Siz putu salып şu mingen tatlı qanday adam ekanini biladi da. Shunday Misal gevratlar jiyinga вообще barmaydi da, bir adamdan bara beradi. Boshqa adam mingen olsa sapsib yaqinda aytadi, minutni uqqanda halat o'zgaradi da, sразу boradi. Shart boradi ha? Shunday bo'ldi da Batro. Bo'ladi. Bir gilegan at aldık. Janvar at o'ta qitiradi ekan. O'ta qitiradi ekan shu. Biri adamga mindirdik, yamashtab barbay qo'ydi. Bir palvonga mindirdik ele, bayagı palvon berçe, buni nele qiltasin dedi. Mende shu tumshuqdan nari qarsh etib bir saldi, yamashtab otgan jag'ina. Ikki qaqdi ele shunday oldin tik ko'tarib kirib ketdi jonivar. Haligi uloqqa birdekide kirbegan at ekan. Top qo'yib deb shunday aylantirib girgizib tashdagi topga kirgandan keyin bu girbegan qo'rqadi da topdan. Shunday at ekan. O'zin qaqqanda jonivar uloq haligi topdan qo'rqqanligidan sekrep atlardi, chiqib kiradi. Alo aqlına girip qalanlar kak saatte yaşı bir 5-6 yaşından arı joğur kak soğuk qanatlar şunda oladi. Kak saatlar kötörünün qurgan ulaqa qaqqanda topqa baradi da ulaqa bargan şu ulaqdan 1-2 metr manaqa jaltaqtab işlep turadi da. Ulaqa jaqı jol boydu. Mana bu taptartib meni aldına kelip ulaş ketmese öte qitir bo'lib qoladi da kak saatlar. Shunday. Ana shu pastdan chabin adam biladi, qayerga qanday qilish kerak, shundan qolib jetadi da. Shu gamashda böyle boshini chayqab turib oldi da. Berkiminde şu başını çayqadı, bir-iki çayqadı. Şu tumshuqdanlari chopdi jonivar. Ana haligi adam bilet ekanda aylanpani mitep turib bayağı açıqroq jelerge atlarga aralashtirib turasiz. Başın kirgizgenden Ova, salib beradi. Xarakterini biladi ekan da. Shunday sekrep, haligi atdan ko'rib, suyunib ketdim haligi atni ko'rib. Birinchi xafa bo'lyaptim, haligi kirib atgan rozi bo'lib ketdim alqaraqchaga. İlgeride bir de nede bir sulçu olganın komşu Meseneke degen var. Ona o özgönlüğü irisus demesinde bir artık degende bir torat buladı. Qartap turadi, qiynap bolsa da. Qayerda olsa salat ele şunu alıp turana şul. Alып kelip ana meni arqangga borana salaga bu dedi. Sen etmoqchi topqa 2 metr qilganda nazatlab ketib turdi. Barbay. Yeldi valle bu çoğ turat barsele niye qaparılıb aytadi deb anan qanday qilishni bilmay qoldim. Ukam ham salib aysimda bu qizuroq salaga deb taqa salab aralashtirib borsam dedim. Barbay. Akıl alam getip bir koyup geldi da kanan. Şuraya bakıp nazat tartıp kuyruğunun göçünden nazat tartıp bara verdim top barlaşıp kaldı. Top içine girgeneyin anan. Buradan kalksan bay yiyesi. Aynen mükamüleka batır şapsın. Salda o şeyden geçke topta turgam. Ha görse bu yolu aklına girip bitken atıken de. İçine girip olgandan keyin başbak girgenden keyin anan giretken. Ben zadni girdim da. Zadni girip anan. Bir girgenden anan şilte anan o şeyden çoğ atıla. Çarap berdi anan de. Jara o şeyde girip berdi. Ha bolmasa vapşe aklına girip qalan ekan. Nazatlab jaqında qo'ydi aldı meni borib. Ha, shunday şu adamday edi da bu jonivar. Tilile yo'q bu jonivar. Bilet adamdı. Qanday adam meni odat, ne qilib odat bilet ab murun savab qo'rqib yurgan at adam bolsa o'sha şeyden o'zi bargan bilib qoladi. Ova. O'shanday. Misal uchun bir adam var, eldim bardiq meni ma'muriy qilaveradi. O'shanday at var, kim minsa gireveradi. Ana bir alginday bir xarakteri, bir prinsipialniy xarakterdagi adamlar var. Biro'larmen ma'muriy qiladi, biro'larmen qilmaydi. O'shandaydir at. Ha Batro, bir qalov tilak bo'lsa bir aytib qo'ying ham. Siz bilan söylep yaşaram da men, söyleshib yaşaram men. Bu hem tam Qirg'iz Elbis'te. Ova. İlgir ata babamız жылқы менен келгенбиz. Kinodan görsеңдер Qirg'iz артып алып неме жылқы менен кетип аткан, буякта да ура деп соғышынан датчан кетип аткан мал экен. Qirg'izdин аты экен, ат адамдын канаты деп коет. Ооба. Şu Qirg'iz elimi тынч болсун, аман болсун, орусуркадан сырткары шүтүп, ат сүйүүчүлөргө бири-бириңер акалыгы үйнөсөттө, биринен бири айтып деп, акыл үйрөтүп, ар фанда жакшы тилеген максаттарына жетип, жакшы аттарды бир жакшы өспүрүнү тилек максатта жетип берсин. Тынч болсун, аман болсун элдер. Айтканыңыз келсин. Аллаху акбар. Bir дуа кылып. Батырова, bir meni көргөн жаштар көп да. Анан баягы мага окшогон жаштарды эми акчасы деле көп эмес алардын.
Ошо иштеп жүрөт. Анан ошо Россияларда башка жакта жүрөт. Ошо 200 миңге чейин ошо аталса, булакка кирип жарап турса, анан барганда чабып, анан жакшы бир пайдасына чыгып калса, пайдасына чыгып калса, өзүнүн пулуна болсо дагы сурап турса, ооба. Ошо шактан ушу улак чабайын деп ниет кылып жүргөн балдарга бир дуа кылыңызчы. Бир ушу ушакка келип, жөн эле келип кете бербестен, атасынын машинасына минип, ходовойн түгөтүп кайра кетпестен, ушу бир улактарга, бир эркектердин катарында жүрөйүнчү деген. Эми ошондой жигиттердин ой максаттары бар экен. Эми азыр үйүң эшигин алып келип, лек уштап келип кокушун атап машина алдың деген адам жок. Бир жакшы атап келсең, азыр 20 адам келет аталып сүдө. Шарт тең. Ушу балдарда ой максаттар болгон болсо, бизге ошол акелерге келсе, айылда болгон болсок, Амин. ушундай аттарды алып беребиз. Кудай кааласа. Ошондой жакшы аттардан. Ошол балдардан тилеген максатына жетип, Амин. өттүк кийип, башы шүлөмдү кийип, тилеген максатына жетип ойноп күлүп келе берсин. Ака болуп таанышалык, бирибиз менен сизиң болсок, жакшы аттарды табабыз, Кудай кааласа. Ниетте жетсе болот. Аллаху акбар. Батыр 15 сом кызматын берсеңер, Кудай кааласа жакшы аттарды таап берет. Чап туруп турушан таап алып беребиз. Ооба, Кудай кааласа. Бар айылдан чыгып туруп, өзү чап көрүп алып, мына ат мынагы жашы мындай деп, Кудай аракет кылып, туура сөздү айтканга жакшы болот да. Ошондо жүзүңүз жарык болот, Кудай кааласа, анан баягында кошумчалаганда айтканга, эми Кудай кааласа 60га чыгып калдык. Ооба. Кудай жактасы турасы жакшы. Турасы жакшы деп. Кайсы малда келсе да. Туура айтып 5000 сом жеген жакшы, сен жалган айтып 20 миң жегенден а Батыр? Туура. Ошондой. Туугандар. Жакшы тойлордо жолугалы, келе тургандар, Кудай кааласа, ушу топтун ортосунда ушу учураша турганга ошо күндөргө насип болсун. Келе берсин. Кудай А кааласа. Батыр. Кызматты кылабыз. Айыл ападан чаптырып, көзү менен көрсөтүп туруп алып беришке аракет кылабыз, Кудай кааласа. Тынч боло туугандар, бар болду. Саламат бололу. Ассаламу алейкум, барыңарга тынч боло, бар боло, иштерге ийгилик, туугандар. Тапканыңарга береке.